Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Азыр кыргыз элинде ар бир адам эле, почти ар бир адам карыздар болуп атат да. Миллиондогон, миңдеген, 100 миңдеген карыздар бар. Бул карыз деген эмне? Бул карыз деген Аллах Тааланын сага берген сыноосу. Аллах Тааланын мисалы канча карызың болсо, мисалы 100 миңдеген карызың болсо, миллиондогон карызың болсо, значит сенин потенциалың, дараметиң ошончолук да. Ошондой караш керек да. Сенин дараметиң ошончолук. Мисалы 5 миллион сом карызсың дейли. Значит сенин колуңан 5 миллион сом келип кетет деген сөз да. Келип кетип оборот болуп турат деген сөз да. Ошо канча карызың болсо, сенин колуңан ошончо акча оборот болуп турат деген сөз. Сен ошону карашың керек да. Эгер сенин башыңа кыйынчылык келсе, мисалы сен карыздар болуп калсаң, же бир үй жайсыз болуп калсаң, квартиралап жүрсөң, түйшүк тартып жүрсөң, значит сенин дараметиң ошончолук да. Значит сенин ошолордун бардыгын табышың керек. Ошолордун бардыгын Аллах Субхан Тааладан, Кудайдан сурап алышың керек. Кудай сенин төбөңдү карап турат, мисалычы. Ошо сыноолорду берди, значит сен ошо сыноолорду көтөргөнгө дараметиң жетет, күч-кубатың жетет. Мисалы сенин толтура карызың болсо, же ол үй сатып ала элек болсоң, значит сенин үй сатып алганга, карыздардан кутулганга, бай болгонго, машина сатып алганга, бай болгонго, миллионер болгонго даже кудуретиң жетет деген сөз. Себеби Аллах Субхан Таала бул карыздарды бекер бербейт. Аллах Субхан Тааладан айтылат, карыз дейт, бул берекенин камчысы дейт да. Значит сени береке камчылап атат да. Давай иште, кыймылда, аракет кыл, анан сенин берекетиң толтура болот деп. Ошону ошондой караш керек да. Эч кандай психовать этип, кайгырып, аны кандай төлөйм, эмне кылам, о Кудай, мен өлдүм, талдым деп ойлонбош керек. Кудай Аллах Таалага ишениш керек да. Акыйкаттык бар. Кудай Аллах Таала карап турат, адилеттүү карап турат, жоомарт Аллах Таала карап турат. Мага ошо карыздардан кутулганга мүмкүнчүлүк берет деп Аллах Субхан Таалага жалынгыла. Аллах Субхан Тааладан жардам сурагыла. Ошондо Аллах Субхан Таала сага мүмкүнчүлүк берет. Ошо карыздардан кутулганга, үй сатып алганга, кымбат машина сатып алганга, мал топтогонго, бардыгына мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан Аллах Субхан Таалага жалыныш керек дагы, оң тарапта болуш керек да. Дайым ниетиңди бузбай, жакшылыкты ойлоп